Бул штаб Ош шаарынын мэриясы жана Ош облустук администрация башкармалыгы тарабынан ачылды. Кече 16 сентябрь саат 4-дөн баштап элдик ыкчар топтору менен чогуу биргеликте ачтык. Бүгүнкү күндө кечинде 16 сентябрь саат 22:00 карата 4 фура, 2 КАМАЗ өзүбүздүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жардамы аркылуу жолунуп кетти Баткенге. Бүгүнкү күндө эртеменки саат 8-дерде 2 фура жөнөтүп кетти. Адамдар келип атат, продуктыларды берип атат. Көбүнчө акча каражаттары менен кайрылып атат. Бүгүнкү азыркы саатка 17 сентябрь саат 11:00 карата 269.800 акча каражаты жыйналды. Андан тышкары атайын банктардын Баткен областык өкүлүнүн реквизиттери таралды. Ал боюнча да отдельный жарандар, фонддор, уюшулган фонддор акча каражаттарын ошол реквизитке жөнөтүп атат. Бул жерде бир эле Ош шаардык жана Ош областтык башкармалыктын гум жардамы эмес, драм театр жакта башка бир партиялардын да гум жардамдары жыйналып атат. Алар отдельно өздөрү жөнөтүшүп атат. Мен кичине касапканада эт сатам, эт менен кичине иштейбиз. Ошондон эт менен кичине жардам берейин деп кичине эт алып келдим эле. Ошо Баткендик туугандарыбызга деп. Өзүңүз алып келип кетсем да. Алайдан келдик, өз ыктыярыбыз менен. Колдон келишинче жардамды бердик. Добровольный жокер катары Баткенге барып чечтик. Азыр машина келет деди, машина менен барабыз деди. Жаздырып койдук. Күтүп турабыз азыр. Алтынчы сентябрь күнү саат күндүзгү 3-төн баштап бул жерде өз ыктыярыбыз менен келип, Баткенге кичине болсо да салымыбызды кошуп кетели деп ниеттенип атабыз. Биз жаштарга айтарыбыз биримдикте болгула. Мамлекетибиз ушундай оор кырдаал болуп атканда кичине болсо да өзүңөрдүн салымыңарды кошуп кеткиле дейбиз. Мекенибизге тынччылык гана каалайбыз. Колубуздан келишинче жардам берип, ушул ниеттенип атабыз.